Бул балык чарбасы 3 жыл мурун түптөлгөн. Чарбаны иштетүү үчүн жеке ишкер Жакып Сыдыгалиев үй бүлөсү менен көп эмгек кылышкан. Эмгеги жанып бүгүнкү күндө киреше табуу жолунда. Мында 30 000 даана форель балыгынын радужный түрү өстүрүлүүдө. Алар 5 көлмөгө бөлүштүрүлүп, чоң кичинесине жараша багылууда. Балыктарга ишкер күнүнө 20-30 килограммга чейин жем чачып, канаттуулардан, жырткычтардан коргоп багууда. 5 граммдан алып баштап бактым. Биринчи алганда 30 000 алдым, адан кийин 20 000 алдым. Ошо 5 граммдан бери багып атам, 3-чү жылга карадым да. Биринчи баккандарымды саттым, буларга корум алдык. Корумдар бизде жок, Европалардан алып келет. Биз Европадан келгенден кийин биз 2 эсе кымбат алабыз. Биздики азыр килограммга келип калды, бышырып уже элге бышырып берип атабыз. Таласта туристтик эс алуучу жайлар жокко эсе. Бул көйгөйдү эске алган Жакып Сыдыгалиев 15 орундуу селкинчик аталышындагы эс алуучу жайды ишке киргизүүдө. Ал үчүн каарманыбыз эски имаратты оңдоп түзүүдөн өткөрүп, эс алуучулар үчүн шарттарды түзүүдө. Эс алуучулар үчүн биз шартты Токой жергесинде ичинде турган байланыштуу туризм сыяктуу кылып туруп, жерлерди арендага алып, биз азыр жатаканасы менен, тамак ашы менен ушундай бир туристтерге жакшы жай өздөштүрүп атабыз. Селкинчек эс алуучу жайына кайрылган конокторго балыктан тышкары Кыргыздын улуттук суу сундуктары, тамак аштары жана сүт азыктары сунушталат. Негизги максат таласка туристтерди тартуу жана улуттук баалуулуктарыбызды таанытуу. Бул аракетти эс алуучулар да колдошот. Бул ачылган туризм багыты боюнча биз бул жерге келип турабыз, эс алып турабыз, үй бүлө менен келип турабыз бул жерге. Балык өстүрүү жагыты бар экен, ошо балыкты өсөрү кармап берсе да болот, кардарлар келип да кармап берсе да, кармаса да болот экен да. Алыстан келген конокторго да бир чет жакшы экен, анткени жатаканасы да бар экен бул жерде. Таластын башынан 3 эмчектен бери келем. Бул жер жакын эле ачылышкан, ошо мен билишимче ошо 1 ай азыр өзүңүздөр көргөнү да ошо бияка селкинчек курушуп атыптыр. Өзгөрүүлөр өтө жакшы, жери да аябай жакшы, эс алганга. Балыктар да өтө даамдуу. Постоянно ошол жерден келип жеп турабыз биз. Ушундай эс алуучу жайлары менен Таласка көп ачылса, ошо туристтер да тартылып келиши менен биз да аябай кубанат элек. Селкинчек эс алуучу жайын келечекте 30 орундуу жатаканасы менен заманбап шарттары бар туристтик эс алуучу жайга айлантуу планы каралган. Чолпон Сабитова, Мени Селебесов, Зина Ахматова, Бакаят району.